Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Балдар, мен силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Силер да кубанычтасыңарбы? Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштаар алдында өткөн сабагыбызды эсибизге түшүрүп, үйгө берилген тапшырмаларды карап чыгалы. Өткөн сабагыбызда үйгө тапшырма мекен таануу китебиңердин 171 бетинен 173 бетинде жайгашкан сезүү органдарын окуп чыгып, түшүнүүңөрдү айтып бермексиңер. Жана экранда турган схеманы дептерлериңерге көчүрүп, анын ар бир бөлүгүн сезүү органдарын сактоо боюнча сүйлөмдөр менен толтуруп чыкмаксыңар. Анда эмесе, силерден келген үй тапшырмалардын жоопторуна баарыбыз биргеликте көңүл буралы. Сезүү органы 5: көрүү, угуу, жит алуу, даам сезүү жана туюу. Көз көрүү органы көздүн жардамы менен адам жарыкты, түстү, нерселердин өлчөмүнүн формасын аныктайт. Көз көрүүнүн натыйжасы кино көрөбүз, мультфильм көрөбүз, китеп окуйбуз жана жаратылыштын кооздугу менен суктанабыз. Мурун жит алуу органы. Жит алуу ар кандай жыттарды сезе билүү жөндөмдүүлүгү. Жакшы жит бизге кубаныч тартуулап табийт ачат. Ага айрым жыттар коркунуччу эскерт. Мисалы, түтүн же бузулган тамактардын жыттары. Кулак угуу органы. Кулактын жардамы менен биз айлана чөйрөдөгү болуп жаткан нерселерди угабыз. Угуу органы иштебей калганда адам керең болуп калат. Көз бул көрүү органы. Көздүн жардамы менен биз жарык көрөбүз. Ар кандай формаларды айырмалайбыз. Биз китеп окуйбуз. Ар кандай мультфильмдерди көрөбүз жана жаратылышка суктанабыз. Азаматсыңар балдар. Балдар, окуучулардан келген үй тапшырмалардын жооптору жактыбы? Эгер жакса, каалоочулар экранда пайда болгон электрондук дарекке кайтарым байланыш жасасаңар болот. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адам жана ден соолук бөлүмүндөгү скелет жана булчуңдар. Балдар, буга чейин биз адам жана ден соолук бөлүмүнөн адамдын организми, сезүү органдары менен таанышып чыкканбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта адамдын скелетин, скелет кайсыл сөөктөрдөн куралаарын, булчуңдар жана адамдын келбет түзүлүшү боюнча кененирээк үйрөнөбүз. Бул адамдын скелети. Адамдын денесинин формасын скелет кармап турат. Сүрөттө карасаңар, сүрөттө баш сөөк, жаак сөөк, акырек, далы, көкүрөк сөөк, кабыргалар, ийин, омурткалар, чыканак сөөк, кар жилик укуругу, жамбаш сөөк, кашка жилик, жото жилик, балдак сөөк, таман. Демек балдар, скелет сөөктөрдөн куралат экен. Чоң адамдардын денесинде болжол менен 200 сөөк болот балдар. Өзүңөр көрүп тургандай, скелетте баш сөөк, дененин сөөктөрү жана бут менен кол сөөктөрү жайгашыптыр. Скелет дененин формасын гана кармап турбастан, адамдын кыймылдашына жардам берет экен. Ошондой эле ички органдарды сырткы жаракаттардан сактайт. Мисалы, баш сөөк мээни, омурткалар жүнүндү коргойт. Ал эми кабыргалар көкүрөк клеткасын түзүп, жүрөк менен өпкөнү жаап, коргоп турат экен. Скелетти жаап туручу эт катмарын булчуңдар деп атайбыз. Булчуң ичке булалардан туруп, денеге белгилүү бир форма берет. Алардын уштары тарамыштар аркылуу сөөктөргө бекийт. Булчуңдар жыйрылганда тарамыштар тартылып, анын натыйжасында биздин колу бутубуз иштейт. Алардын жыйрылып кыскарышына мээ буйрук берет экен. Эң эле кызыктуусу балдар, адам бир кадам аттаганда 54 булчуң, басканда 200 булчуң иштесе, ал эми жылмайганда 17 булчуң, кабакты чытыганда
43 булчуң иштейт экен. Адамдар булчуңдарын иштетүүгө мажбур. Эгер иштетүүгө мажбурлабаса, көпшөк болуп жана алсыз болуп калат. Булчуңдар күчтүү болушу үчүн аларды дайыма иштетүү керек. Спорт көнүгүүлөрү булчуңдардын машыгуусуна жана бүткүл организмдин саламаттыгына жардам берет. Ал эми күч эмгеги булчуңдарды жакшы бекемдейт. Бул адамдын туура жана туура эмес келбет түзүлүшү. Келбет басканда, отурганда же спорт менен машыкканда өз денеңди туура кармай билүү болуп саналат. Эгер силер бүкүрөйүп бассаңар, өбөктөп отурсаңар, ал акырындык менен омурткалардын ийрешине алып келет. Бул келбетти гана бузбастан, ден соолук үчүн да зыяндуу. Келбет туура эмес болгон учурда ички органдар начар иштеп, дем алуу да кыйындайт. Келбет бала кезден калыптанат. Туура эмес келбетти бала кезде оңдоо оңоюраак болот. Анткени сөөктөр али ийилчээп келет. Бирок көп эмгекти талап кылып, жеңил болбойт. Натыйжасында омуртка оорубай, түптүс болуп, мүчө сындуу көрүнөт. Тери бул өтө маанилүү орган. Тери денени ар кандай зыян тартуудан сактап, организмге инфекция жана микробторду киргизбейт. Сууну өткөрбөй, сууктан жана ысыктан калкалап, организмден дайыма бирдей температурада болушуна шарт түзүп турат. Негизинен тери бир нече катмардан турат. Биринчи катмар жандуу эмес тери, эпидермис. Анда тешикчелер бар. Тери ошол тешикчелер аркылуу дем алып, май жана тер бөлүп чыгат. Экинчи катмар теринин өзү. Мында май жана тер бездери болот. Май бездери жумшартат. Ал эми тер бездери теринин бетинде жайгашып, тер бууланганда денени салкындатат. Териде чоюлчаак катмарлар көп. Анын натыйжасында тери чоюлат. Мында кан тамырлар, нервтер, динуштар жайгашкан. Алар аркылуу биз ооруну, суукту жана жылууну сезебиз. Теринин ошол катмарында түктүн тамырлары да жайгашкан. Чаш жана тырмак да теринин курамына кирет. Териде май жана тер чогулган учурда микробтор көбөйүп, оору пайда болушу мүмкүн. Тери өз функциясын туура аткаруу үчүн аны таза кармап, ар кандай жаракаттардан сактап, алгачкы жардам көрсөткөндү билүү зарыл. Ал эми алгачкы жардам көрсөтүү боюнча туура кеп кеңештерди ким берет эле бизге балдар? Ооба балдар, боорукер доктор Айболот байкебиз бүгүн да бизге өзүнүн керектүү кеңештерин бергени келиптир. Анда эмесе баарыбыз Айболот байкебиздин кеңештерине көңүл буралы. Салам достор. Достор, өткөн сабактагы менин кеңештерим силерге жактыбы? Албетте силерге жакты деп мен ишенем. Анда эмесе бүгүн мен силерге атайын 5 учурда териге туура жардам берүү жөнүндө айтып бермекчимин. Биринчи учур бул жаракат. Эгер кимдир бирөөнүн жаракат алганын көрүп, же өзүңөр жаракат алсаңар, анда биринчи эле жаракатты таза суу менен жакшылап жуугула. Андан соң жаракаттын четтерине йоддон сүйкөп, пластыр чаптагыла. Эгер жаракат чоң болсо, таза бинт менен таңып койгула. Экинчи учур бул көгөрүү. Көгөрүү силер жыгылганда же бир нерсеге катуу уруп алганда пайда болот. Пайда болгон көгөргөн жериңерге дароо муздак нерсе баскыла. Бул муздак суу куюлган грелка, муз салынган баштыкча, суу куюлуп муздаткычка коюлган пластик бөтөлкө же муздак сууга салынган жүз арчы болушу мүмкүн. Үчүнчү учур бул күйүк. Балдар, кимде ким бир жерин отко же ысык сууга күйгүзүп алса, дароо күйүктү муздак суунун агымына тезирээк тосуу керек. Эгер күйгөн жер көп чыкса, инфекция кирбеш үчүн аны жарбастан таңып койгула. Тери олуттуу зыянга учураса, анда дароо врачка кайрылганыңар дурус. Төртүнчү учур үшүк болуп саналат. Үшүккө биз суукта көпкө жүрүп калганда кабылабыз. Үшүк алганда алгач тери кубарып, андан соң эч нерсени сезбей калат. Үшүк алган жерди спирт менен сүртүп,
Андан кийин жумшак чүпөрөк же кургак жүн мээлей менен айланма кыймыл жасап укалоо керек. Тери сыйрылып калбаш үчүн үшүк алган жерди кар менен жышуу болбойт. Үшүк алган жердин тез ысып кетишине да жол бербегиле. Ал эми 5-учур бул күнгө күйүү. Күнгө күйгөн учурда алгач күйгөн жериңерди муздаткыла. Ал үчүн муздак компресс коюп, аны улам алмаштырып тургула. Андан соң көлөкөлөп, суюктукту көп ичкиле. Мына достор, бул теринин 5 учурда жабыркаган кезине көрсөтүлүүчү алгачкы жардамдар жөнүндөгү кеп кеңештерим болду. Мындан бөлөк да териге туура кам көрүү жөнүндө көптөгөн кеп кеңештерим бар. Алардын кээ бирине кыскача токтоло кетели. Теринин тазалыгына көз салып тургула. Сүлгү менен жакшы арчыңла. Эгерде тери кургап кетсе, крем сүйкөп койгула. Алдына бактериялар кирбегендей кылып тырмакты кыска алгыла. Чачты жумасына бир жолдон кем эмес жууп тургула. Достор, ушул айтылган кеңештерди ар дайым эсиңерге түйүп алгыла. Анткени силер да мендей болуп, кайсыл бир учурда кеңеш айтып, жардам берип калышыңар мүмкүн. Ошондуктан баарыңар териңерге туура кам көрүп, таза жүргүлө. Саламатта алгыла, достор. Балдар, Айболот байкеңердин кеңештерин эсиңерге түйүп алдыңарбы? Албетте, эсиңерге түйө жүргүлө. Анткени канчалык көптү билсеңер, ошончолук күчтүү болосуңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды эсибизге түшүрүп кайталоо жана бекемдөө иретинде силер менен кыскача тест иштейли. Кана, экранга жакын келип, суроолорго жооп берип тургула. Биринчи суроо. Адамдын денесинин формасын кармап туруучу сөөк эмне деп аталат? А. Акырек. Б. Омуртка. В. Скелет. Г. Кабырга. Кана балдар? Бул скелет балдар. Азаматсыңар. Экинчи суроо. Чоң адамдын денесинде болжол менен канча сөөк бар? А. 54. Б. 200. В. 17. Г. 143. Кана балдар? Туура жооп. 200 сөөк бар. Азаматсыңар балдар. Үчүнчү суроо. Ичке булалардан турган скелетти жаап туруучу эт катмарын кандай аталат? А. Жүлүн. Б. Тарамыш. В. Тери. Г. Булчуң. Бардыгыбыз биргеликте ойлонобуз. Туура жообу булчуң. Төртүнчү суроо. Адамдын дене түзүлүшүн кармап билүүсү эмне деп аталат? А. Келбет. Б. Бүкүрөйүү. В. Өбөктө. Г. Орган. Туура жообу албетте келбет. Эми акыркы сурообуз 5-чи суроо. Денени ар кандай зыяндардан сактап туруучу чоюлчаак сырткы катмар эмне деп аталат? А. Скелет. Б. Булчуң. В. Тери. Г. Келбет. Кана балдар? Туура жообу албетте тери. Азаматсыңар балдар, силердин да жоопторуңар дал ушундай туура чыкты деп мен ишенем. Анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Мекен таануу китебиңердин 174 бетинен тартып 182 бетине чейин окуп чыккыла. Ал эми китебиңердин 183 бетиндеги Айболот байкеңердин кеңештерин тептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан эмки сабактан жолугушканча саламатта калгыла балдар.